Kийинки сөз Кенжебай Аманкан Батырбековичке берилет. Саламатсыздар, Сокул округу Кенжебаев Аманкан. Данияр Жолдошевич, мен кагаз түрүндө 3 сунуш киргизтирем. 430 беренеге, 183 беренеге, 47 беренеге. 430 ya 180 кабыл албапсыңар, 430га биздер макулбуз, кичине мыйзамга каршылык келип калат экен. Бирок мына 47 беренесин, Данияр Жолдошевич, 47 берен 11 бөлүгүн 11 абзасындагы мүлкү деген сөздөн кийин Эркин экологик аймактын башкы дирекциянын оперативдүү башкаруусунда турган мүлктөн ижарадан алынган ижара акысын кошпогондо деген сөздөр менен кошуп кетсек жакшы болот эле да. Анткени сиз билесиз, эркин экологик аймагы ошол ижарадан түшкөн акчаны андан 1-2 гана процент менен кылат. Мамлекеттен бир тиын акча албайт. Бюджеттен албайт. Ошону бир карап берсеңиз, мына кошуп беребиз ушуну. Аманкан Батырбекович, бул СЭС тууралуу сөз болуп атат. Ал бюджет кодекске өзгөртүү жанагы не налоговый платежторго да ошо менен чогуу киргизип кетишибиз керек. Аны негизинен колдойбуз. Казыр кызамына 47-ни колдоп берсеңиз, берейин. Жана салыктар эмес боюнча Данияр Жолдошевич, мен дайыр мындай сунушумду айтып кетейин. Ошо салык эмес 99-кодекстин беренесин төмөндөй редакция менен кошуп кетсеңиздер. Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жана пенсиялык камсыздоо органдарын, эркин экологик аймактардын башкы дирекцияларын кошпогондо мамлекеттик же муниципалдык мүлккө ээлик кылуу жана тескөө укугуна ээ субъект төлөөчү болуп саналат деп туруп. Муну 99 беренеге кошуп кетсеңиздер, анан 102 беренеге мүлкү деген сөздөн кийин эркин экологик аймактардын субъекттерин кошпогондо деген сөздөр менен дагы кошуп кетсек туура болот эле да. Мен сиздердин балдар менен сүйлөшкөм. Минфиндин өкүлдөрү менен сүйлөштүм. Каршылык жок. Жок, колдойбуз. Ушуну эле бир кошуп кетсеңер, анткени эми туура түшүнгүлө, эркин экология билесиңер, бүт эле инвесторлордун баары иностранный инвесторлор. Эми алардагы кичине туура жумуш менен субъекттерди колдоо менен алып кетсек жакшы болот эле да. Арылбек Алиевич, сиз өзүңүз билесиз, эркин экология аймагы мамлекеттен бир тиын албайт бюджеттен. Бирок аларга субъекттерге биз колдоо көрсөтүп койсок жакшы болот эле да. Сиз азык берген сунуштуңузду биз колдойбуз. Колдойбуз. Рахмат анда.